Камера. Есть. Мотор. Есть. Начали. Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Бүгүнкү күндө жол кырсыгынан жабыркагандардын саны саат сайын өсүүдө. Алардын негизги себептери эмнеде? Албетте, катуу ылдамдыкта руль башкаруу, мас абалында рульга отуруу, деги эле автоунаалардын техникалык талаптарга таптакыр жооп бербегендиги, айдоочулардын эрежелерди сактабагандыгы. Бүгүн бизде Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, аты жөнүм Болотбек Тилек. Берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ryan Building курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын улантабыз достор. Бүгүн бизде конокто мыкты актер, вайнер, өзгөчө таланттын ээси, таланттуу адамдардын дагы күйөө баласы, таланттуу супсулуу болгон кыздын таланттуу жолдошу, сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен Нуркул Адылбек уулу. Салам алейкум, кандайсыз? Кандайсыздар? Жакшы. Негизи эле башынан эле жакшылыгыбызды сизге айтабыз. Убактыңызды бөлүп, атайын биздин Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызга келип отурганыңызга. Чоң рахмат. Сиздерге рахмат чакырууга. Чоң рахмат. Жакшы буюрса. Нуркул мырза, бүгүн бизде мындай өзгөчө тапшырмалар, өзгөчө жакшы сизге болгон сюрприздер бар. Эң негизгиси биздин күйөрмандарга, жана ошондой эле сиздин күйөрмандарыңыздарга Нуркул мырза өзүнүн автоунаасында кандай айдоочу деген гана нерсе менен сүйлөшөбүз бүгүн. Андыктан бүгүн сиз канчалык деңгээлде автоунааңызды башкара аласыз? Биз билебиз, кино тармагында, юмор тармагында, деги эле чыгармачылыкта сиз мыкты актерсуз. Бирок кандай айдоочусуз биз сиздер менен көрөбүз. Эмесе Нуркул мырза мындай, сизден бүгүн экзамен ала турчу, тапшырмаларды бере турчу, биздин атайын милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырза бар. Рахат мырза, саламатсызбы? Кандайсыз? Бүгүн дагы сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Анан мен ушул суроону сизге абдан бергим келип турат да. Рахат мырза, сиз ушул кызматка кандайча келип калдыңыз? Бул кызматка биз өзүбүз кичинекей кезден эле эңсеп жүргөн милиция кызматкерлерин көрүп суктанып жүргөнбүз. Ушул кызматка келип, ушундай милиция байкелердей бололу деп окууну бүтүп, армияга барып, аягы келип ушинтип кызматка келип калдык. Кыргыз элине кызмат кылалы деп. Жол эрежесин, коомчулукта тартип болсун, тынч болсун деп. Мырзалар кийген аскер формалары, мекен сакчылары тууралуу бир жакшы жакында эле бир кино тасма тартылып, кыргыздын жүрөгүнөн өзгөчө орун таап, анын башкы каарманы мына Нуркул мырза өзү Палчан деген кинодо жакшы роль жаратып, чындыгында мырзаларды аскерге келип кызмат өтөгүлө деп үгүттөгөн жакшы кино тасма болду. Эми дагы сизден келечекте биздин жалпы көрүүчүлөр кандай кино тасмаларды көрө алат? Буюрса эми жакшы сунуштар болуп атат. Буюрса актер катары бардык роль, бардык жанрда, бардык образда аткаранга аракет кылабыз. Буюрса өзүбүздө дагы эми пландар көп. Буюрса көрө жатасыздар дейм. Мына достор, буюрса жаңылыктын баары алдыда экен, бирок биз азыр өзүбүздүн берүүбүздө Нуркул мырзанын канчалык деңгээлде айдоочу экенин сиздер менен чогуу көрөбүз. Анда эмесе биз баштадык. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Анда эмесе кезекти сизге өткөрүп берели. Бысымыла деп Нуркул мырзанын айдоочулук бөлүмүнөн баштап өз жумушуңузду аткара берсеңиз. Нуркул мырза, айдоочулук бөлүгүңүз автоунаага таандык. Бул салык, налог. Салык. Жакшы. Абдан жакшы. Сиз Азаматсыз. башталганда эле жакшы результаттарды көрсөтүп баштадыңыз. Анда эмесе Нуркул мырза, биздин берүүбүздүн жүрүшүндө биз албетте сиздин унааңыз менен сынак алабыз. Отуралы.
Нуркул мырза, сиз канча жыл болду айдоочулук стаж болгонуна? Апрелдин 14-інде 8 жыл болот экен. 8 жылдан бери. 2015-жылы алган экем, 17 жашымда. 17 жашта. Машинаны? Айдоочулук көлүктү, ооба. Айдоочулук көлүктү 17 жашта. 17 жашымда алгам. Демек паспортты 16 жашымда алгам. 16 жашта. Жакшы. Дароо. 8 жылдык стаж бар. Стаж бар. Ошол 8 жыл аралыгында эң чоң суммадагы штраф канча сомдун өлчөмүндө болду? Мен ушунча жылдан бери 3 штраф ушундай болуптур. Бирөөсү ылдамдык үчүн ысык көлгө баратканда. Бардыгы эле ылдамдык үчүн экен, эмеден чоң жолдон экен да. 3 жол штраф болдум, алардын баарын эле сразу төлөгөн үчүн акыркыларыма 300 сом ушундай эле төлөдүм да. Бул коопсуз шаардан, Ооба. Камерага. А так штрафка көп деле түшпөйм негизи эмеге, камерага. Майы кызматкерлери менен конфликтке чыккан учурлар болду беле? Так, чынын айтыш керек, ооба, башында жаңы машина айдап жүргөн кезде болгон. Өзүм толук түшүнбөй эле ушундай спорт этип ушундай нерселер болгон. Кийинчерээк анандай окугандан кийин өзүм деп тура эмес экенин өзүм түшүнүп калдым да. Демек менден ката кетип атып дегенде, Ооба. Жакшы. Эми ушул суроону мен Рахат мырза сизге бергим келип турат. Кайсыл учурларда айдоочулар менен көбүнчө конфликтке чыгасыздар? Биздин жумушта бул айдоочулар менен конфликтке кирбеш керекпиз биз. Айдоочулар менен көбүнчө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, туура мамиле кылыш керек. Кээде бул айдоочулар түшүнбөстүк болуп, же мас айдоочу болуп калган учурда ар кандай ушундай бизге сөз айтышып, же туура эмес сөздөрдөн айтышы мүмкүн. Башка көбүнчөсү айдоочулар менен жакшы мамиледе түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өтө оор айыптар болсо анда протоколдор түзүп бергенге аракеттенебиз. Кээде ушундай айдоочуларды бир салган келет, бирок мыйзам жол бербейт, Жок, андай деле бирөөнү салып деле андайга кол барбайт бизде. Мыйзамда да бизде да милиция кызматкерлери элге кызмат кылыш керекпиз. Биринчиден жол эрежесин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо айдоочуга жеткиликтүү болуш керек да. Протокол менен эле чектелип, бул протокол менен эле айып пул салып, айдоочуну айыпка салып, же акчасын ошо протокол түздүртүп, төлөтүп дегенден эмес, просто ошол айып пулду төлөгөндөн кийин бузуу кылбай калабы деген ойдо. Түшүнүш керек, ошол эрежени. Түшүнүш керек да, бузуу кылбай калабы деген ойдо түзүлөт да бул протоколдо. Нуркул мырза, эми биз көбүнчө учурда өзүбүз же досторубуз же үй бүлөбүз менен машинада кетип бараткан учурлар катталат. Анан эми сиздин жаныңызга майы кызматкери отуруп алып, сиздин айдаганыңыз кандай деп байкап кетип баратканы сизге кандай таасир тийгизип атат? Азыр биринчи отуруп бир 500 метр айдаганда башкача болдум. Жаңы машина айдап үйрөнүп жүргөндө атам отурганда коркуп кетчүм эле. Ошондой нерсе болуп кетти, анан ойлоп отуруп, эмнеге антип атам деп. Ошол эле азыр уже жакшы эле мына сүйлөшүп баратпайбызбы экенин эле. Сүрдөнүп андай эч нерсе деле болгон жок. Жаңы биринчи айдап отуруп 500 метрдей айдаганда бир аз коркуп өзүңүзгө келип баштадыңыз. Эми дагы бир мындай айдоочулукка эмес, жеке суроолордон узаткым келип турат. Сиз өзүңүз чыгармачылык адамсыз. Үйдө чыгармачылык адамдар барбы? Жок. Өзүбүздүн үй бүлөдө жок. Кайын журтта бар. Кайын журттун баардыгы. Анан чындыгында чыгармачылык инсандын жашоо турмушун жөнөкөй адам түшүнбөйт деп айтат эмеспи? Анан сиздин дагы өмүрлүк жарыңыз, жубайыңыз чыгармачыл адамдын өкүлү, чыгармачылык инсандардын, мыкты залкарлардын кызы. Анан негизи эле чыгармачылык кайын журт кандай болуп атат? Эми жакшы эми мындай бизде андай анчалык деле эме жок. Кайната, кайнене болду деп мындай жакшы кенен эле сүйлөшөбүз да. Мисалы үчүн
темабыз дагы бир болгонго, мисалы үчүн үйгө барганда дайыма кинолорду сүйлөшүп, театр, мен ушул үйлөнгөндөн бери театр, спектакль дегенге аябай кызыгып калдым да. Мисалы ошолорду барган сайын сразу кызыгып сурайм да. Ушуна кандай даярданасыздар, канча убакыт кетет деген сыяктуу мындай көп суроолорду берем. Ал дагы атам, апам дагы мындай сүйлөшчү темабыз бир да, оңой. Анда аябай деле мындай кайнатадан сүрдөдү, кайненеден сүрдөдү деген нерсе деле жок. Жеңил эле сонун сүйлөшөрбүз. Анан дагы апаңыз буга кандай реакция кылды? Эми чыгармачылык ушундай инсандардын кызын алып атам апа, жакшы көрүп калдым дегенде, ай балам койчу айланайын, артисттериңди токтотчу. Андай болгон жок. Эң биринчи айтканда мен андай мен өзүм деле сүйлөшүп элек болчумун, Маделена менен сүйлөшүп элек болчубуз да. Мындай эле жагып калганда, көрүп жагып калганда эле апама көрсөтүп салгам, ушубуз мен сүйлөшөйүн деп атам дегенде, сүйлөш деп койгон, ал ишенбей коюп берем, жөн эле сүйлөп атат, кантип тааныптыр тиги. Альбина Имашева, Арнис Кыдырмышевдин кызы кантип берип коймок беле, апам өзү деле айтып калат, ишенген эмесмин деп. Анан ушинтип эле сүйлөшүп калдык. Реакциясы эмес аябай жакшы, апам дагы кудагыйлары менен аябай сыймыктанып турат. Театр, спектакль аркы-өркүлөрүн болсо көргөнгө, барганга аракет кылып ушундай. Жакшы. Негизги өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Меники негизи журналист. Журналистсиз. Чыгармачылыкка жакын эле экенсиз да башынан? Жакын эле. Мен башынан актер болгум келчү негизи, башынан элечи. Анан ошол жакка тапшырайын деп, анан көбүрөөк мындай практика менен кылгым келди да. Ошо бекер убакыт кетирбей. КВН'де ойнодум, анан диплом башка эле болсун. Журналистикада жагат мага негизи. Өзүм ушундай ойлочумун, журналист болом, алып баруучу болом деп. Ошол журналистикада окудум. Кесибим журналист. Жакшы. Негизи эле өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча аял киши рульде отурганда кандай көз караштасыз? Туура эле нерсе го, эми кааласа. Мен деле шарт болуп атса, ошондой кылган туура эле деп ойлойм. Анткени азыр машина керек болуп атпайбы баардык эле адамдаргачы. Мисалы балалуу болгондон кийин эми мисалы баланы алып барып алып келиш керек дегендей. Ага да ошон мен бошобой кала турган болсом, балким келинчегим өзү эле машинеси менен эле алып келе береби дегенде. Азырынча ал машина жок, бирок туура эле карайм да, мисалы үчүн айдаганыначы. Келечекте. Анан көпчүлүктө биз эркектер курнамыз калдырып, төш кагып, көкүрөк кагып коет эмеспизби? Экини төрөп бер, анан машина айдаганга уруксат берем деп. Демек сиз дароо эле руль бергенге? Ооба, мен эми айдаса, мен быйыл эле айтып аттым, бир ай мурун эле сүйлөшүп атканбыз. Окуу депчи, автошколага бар, окуу деп. Ал өзү да кызыгып атат, автошколага барайын, окуюн деп. Анан буйруган убакытта машинесин алып бергенге аракет кылабыз. Анан айдай берет. Буйрса. Мен дагы учурдан пайдаланып Мадаленага жакшы жаңылык айтып коеюн. Нуркул мырзанын айткан сөзүнөн пайдаланып, эртерээк окуп, машинасын алып алыңыз, ойлонуп кете элегин деп коелу. Дом, где хранят семейные традиции, где рядом самые близкие. Дом, который создан с любовью, где хочется жить. Арчабешик. Колыбель истории, колыбель культуры, колыбель жизни. Жилой комплекс, расположенный в тихом и благоприятном районе столицы. Раян Билдинг. Комфорт, доступный каждому. Достор, мына биз атайын Нуркул мырза үчүн түзгөн маршруттук линия менен биз ушул жерге келдик. Биздин кийинки тапшырманы Нуркул мырзага тапшыралы. Ал эми Рахат мырза, сиз болсо кийинки тапшырманы Нуркул мырза канчалык деңгээлде аткарат экенине өзүңүздүн багыңызды берип турасыз. Сизге тапшырма. Жолдо кетип баратат. Эми биринчиден Кудай сактасын деп айталы. Жолдо кетип баратканда кокусунан жөө жүргүнчүнү сүзүп алдыңыз. Сиздин биринчи реакцияңыз кандай болот? Өзүңүз билгендей кыласыз, балким элден жардам сурайсызбы, балким тааныштар чакырасызбы, туугандар чакырасызбы, балким келинчегиңиз чакырасызбы? Эң негизгиси
эс учун жоготуп жаткан адамды ойго түшүңүз керек. Биз болсо актер даярдаганбыз. Азыр сизден сураналы машинага кайрып отуруңуз. Машинадан түшүп келгенден баштап сиздин реакцияңызды көрөбүз. Анан Нуркул мырза, эң негизгиси бул жакта билесиздер, Нуркул мырза мыкты актер. Ушул жерден дагы Нуркул мырзанын актерлук чеберчилигин көрөлү. Рөлгө отуруңуз. Биздин актерыбыз дагы даяр, Нуркул мырза даяр. Рахат мырза, даярбыз. өзүңүздүн багыңызды берип туруңуз. Нуркул мырза, баштадык. Паникага алдырбаганга аракет кылабыз. Алло, тез жардам. Шопоков көчөсүнө. Ооба, сумга жетпей. Машина менен түз болдук. Анан экинчиден, Балким тез жардам келгиче аптечка алып чыгып, аптечкаңыз жок болсо, башка унаалардан сурап, биринчи жардамды балким көрсөтүп турасыз. көрсөтөлү. Аптечка жок болсо, мына жүргүнчүлөр кетип барган болсо, жүргүнчүлөрдөн сурасаңыз болот. Давай, сұрайды. Саламалейкум дос, аптечка бар ба? Бар ма? Токтомой жок, бул жакта адам өмүрү менен күрөшүп аткан учуру Нуркул мырза. Аптечкаңыз бар ба? Бир минутка токтоп бербейсиз бе? Ишсиз болуп. Кете беріңіздер, башқасын ұрып беріңіздер. Саламалейкум. Аптечкаңыз бар ба екен? Келіп, бұл өрек еш жардам беріп тұралым, ешсіз болуп. Міне, Нуркул мырза, аптечка. Туркадык алабыз. Байкени кетирбестен кайра аптечкасынын ичинен өзүңүзгө керектүү заттарды алыңыз. Так. Водорода перекис дейт. Перекис водорода. Өзүнө келтиргенге аракет кылабыз эми. Перекис водорода менен негизи эмне кылат? Для наружного применения дейт. Эми ойготуп, Бул балким жарат алып калса, жараттагы микробдорду дароо чыгарып алат. Анан Нуркул мырза, башын таңабыз. Акыныраак мойнун жактан кармайбыз. Көрсө болот. Ооба, сиз өзүңүз билгендей, бардыгы өзүңүз билгендей. Скорый келет болуш керек бул убакытка чейин. Бизде жолдо кызын билесиз. Я. Эгер аябай эле тез жардам келбей атса, машинеге салып алып кетебиз. Биздин учурда келбей атат деп элестетип көрөлү, Ооба. Эгер көтөрүп алсам, машинага саласыз. Мен сизге жардам берип коеюн. ооба, көчөдөн деле адамдар келмек да. Көчөдөн эле адамдар келет. Ооба, эшикти ачып. Жакшы, абдан жакшы Нуркул мырза. Эми тез жардамга келгиче больницага жөнөңүз. Эң жакын ооруканага жөнөңүз. Достор, мына өзүбүздүн берүүбүздө Нуркул мырзанын канчалык деңгээлде өзүнүн автоунаасына мыкты кожоюн жана ошондой эле өзүнө берилген тапшырманы канчалык деңгээлде аткарды мына сиздер менен биз күбө болдук. Эми Нуркул мырзанын бүгүн бизге тапшырган сынагына Рахат мырза, сиздин бааңыз кандай болот? Биринчиден бияка мен жазып белгилеп кеткем. Азыр бир сыйра Нуркул мырза, биринчиден бул жолу жалпысынан сизге жакшы деген баа берем. Жакшы жолдо жакшы айдайт экен, сөзүңүздү жакшы алып барат экенсиз айдоочу катары. Андан тышкары бул полосадан полосага перестроение кылып атканда бул сөзсүз
поворотник белгисин күйгүзүңүз. Ошол бир белгилеп кетчү нерсе. Андан тышкары жана биз биринчи жардам көрсөтүп атканда белгилеп кеткен кичине белгилер бар. Мисалы, сиз биринчи чыгып жардам сурап 103 кызматына чалганыңыз туура. 103 кызматына чалып атканда бардык айдоочуларга, андан тышкары элдерге, жарандарга айта кетерим, баса белгилеп кетчү нерсе бул ошо жаракат алган адамдын өзүнүн состояниясын, абалын, андан тышкары ошол болгон жерди тактап айтыш керек да. 103 кыз эме чалып айтып атканда даректи такташ керек. Даректи, андан тышкары канча жашта, кайсы кары кишиби, жаш кишиби, жашын белгилеп кетиңиз. Сүрөттөмө бериш керек. Сүрөттөмө бериш керек. Сөзсүз түрдө сүрөттөмө бериш керек. Андан тышкары эмне жаракат? Сырткы жаракатпы же кандай жаракат алды? Мындай өзүңүздүн баамыңыз да сырттан. Андан тышкары ошол эмне болуп атат? Общий жалпы состояниясын бериш керексиз да, жалпы абалын. Ошо жаракат алган кишинин абалын сүрөттөп бериш керексиз. Андан тышкары перекис водородун алдыңыз. Перекис водородуну бул ошо жаракат алган жерге ошо башка жаман нерселер, заттар кирип кетпеш үчүн ошолордон тазалап, бир сыйра эме кылыш үчүн эле ал адамды, жаракат алган адамды эсине алып келүү ал кирбейт. Нашатыр менен адамды ойготобуз, мисалы өзүнүн эс үчүн жоготкон убакта. Перекис водорода ал башка, өзүнүн кызматы башка. Андан тышкары ошол биякта жаракат алган адамдын оор абалда жаракат болсо, сиз туура тез жардам келилекке чейин күттүңүз, бирок аягы барып өзүңүз ооруканага алып кеттиңиз. Бул жерде эси оор жаракат алган болсо, жана ар кандай сыныктар болушу мүмкүн. Ошол абалда эч кандай өзүңүз көтөргөнгө бул жол бербеш керек да. Күтүңүз, оорукана тез жардамды күтүңүз. Жаракат алган адамдын абалын байкаңыз. Ошол эле жерде адамдар көп, тегерек четте жарандар көп, жардам сураңыз. Ошол өтүп бараткан жарандардын ичинен дарыгерлер болуп калышы мүмкүн. Ошолордон сурап, бир ооз сурап, жардам сурасаңар айтышы мүмкүн. Андан тышкары ошол положениясы, ошо жаткан жери жаракат алган кишинин жылдырбаганга аракеттениңиз. Оор жаракат болсо да. Ошол. Рахмат. Сиз биздин мына мыкты актерубуздан, мыкты вайнерибизден ушундай сынак алганыңыз үчүн сиздин да ишиңизге ийгилик каалайлы. Жол кырсыгы аз болсун. Сиздерге ар дайым рахматыбызды айталы. Мекенге кызмат кылып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Рахмат. Нуркул мырза, көрдүк. Кандай болду, эмне болду. Бирок достор, эгерде сизде дагы ушундай Нуркул мырзаныкындай жагдай пайда болуп кала турган болсо, сиз кандай кадамдарды таштайт элеңиз? Ушул суроону өзүңүзгө берип көрүңүз. Нуркул мырза, кандай болду экзамен? Жакшы. Эми чынында эле кандай бир жакшы бир сөз бар го, күндө жашасаң күндө оку деген сыяктуучу. Дагы бир нерсени билдик, бул нерсенин баардыгын ошо автошколадан өткөнбүз. Негизи азыр Рахат байке айтып атса эске түшүп атат негизи. Бирок жакшы сабак болду өзүмө дагы. Урматтуу көрүп аткан көрүүчүлөр, айдоочулар, эгер сиздер дал ушул видеону көрсөңүздөр, сиздер дагы билсеңиздер дагы бир кайталап, интернеттен карап, китептен карап окуп коюңуздар. Биринчи жардам кандай бериш керек экенин чын эле мен унутуп калыптырмын. Эми дагы жакшылап окуганга дагы аракет кылабыз. Рахматыбызды айталы. Бүгүнкү биздин берүүбүзгө келип, абдан жакшы маек куруп бердиңиз. Абдан жакшы өзүңүздүн мыкты деңгээлдеги айдоочулук стажыңыз менен дагы бөлүштүңүз. Жакшы маалыматтарды бизге бердиңиз. Эч качан кырсыкка учурабаңыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Дагы кыргыз киносунун өнүгүшүнө өзүңүздүн салымыңызды кошуп, чыгармачылыгыңызды өркүндөтө бериңиз. Чоң рахмат. Мана достор, ошентип биз белгилүү актер, вайнер Нуркул мырзадан жакшы сынак алдык. Айдоочулардын эсине өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн, жаныңыздагы жүргүнчүңүздүн коопсуздугу үчүн, деги эле жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн ар дайым жол эрежесин сактаңыз, кырсыктан алыс болуңуз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки берүүдөн жолугушканча.